Жаш спортчу Дастан Абдылазизов 12 жашта Кара Суу районунун Мамажан айылынан Ош шаарындагы орто мектепке келип окуйт. Шаар ичиндеги жаш өспүрүмдөрдүн спорт мектебинде карате менен машыгат. 4 жылдын ичинде жаш спортчу көптөгөн ийгиликтерди багындырды. Мен чемпион болгум жатат. Мен Анталияга кеткенде 1-орунду алып келгем. Румынияга 2009-жылы барып 2-орунду алып келгем. Шарты мыкты болбогону менен түрдүү спорт залдарда машыгып келген спортчулар үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Чемпиондорду тарбиялай турган залдардын көбүсү зарыл болуп турат. Ош шаарында 40ка жакын спорт залдар бар. Анын 5-өө гана мамлекеттик болсо, калганы жеке спорт комплекстер. Мындан мамлекеттик залдардан саналуу эле. Бул зал азыркы учурда Ош шаарында эң чоң залдардын бири болуп эсептелет. Бул жерде мына отура турган 240 орунду месталар бар ар бир залда. Келечекте мындай эл аралык деңгээлде мелдештер өткөрүүгө, Кыргыз республикаларынын чемпионаттарын өткөрүүгө жакшы шарт түзүлүп атат. Курулушу былтыркы жылы башталган спорт комплексти баардык шарттары менен 1 жылдын ичинде бүтүрүштү. Жалпы курулушка 1 миллион АКШ доллар керектелет деген келишим түзүлгөн. Быйылкы жылдын июль айында курулушу бүткөрүлгөн. Пандемиянын шартында курулушту тапшыруу аз эми жылдырылып келди. Имарат Иран мамлекети тарабынан толугу менен каржыланды. Буйртмачы катары биздин мамлекеттен МАМ курулуш агенттиги чыккан. Анын курулушунун көзөмөлү толук биздин башкармалык аркылуу көзөмөлгө алынды. Залдын ичинде 2 чоң спорт залы, анын ичинде кыймылдуу оюндар же болбосо баскетбол, волейбол оюндары боюнча залы каралган. Андан кийин күрөш залы, андан сырткары дагы 4 кичи шейпинг дейбизби жана фитнес дейбизби ошондой гимнастикалык залдар каралган. Өткөн жылы Ирандын Тегеран шаарында Кыргызстан менен Иран Ислам Республикасы өкмөттөр аралык атайын комиссиянын жыйынын өткөрүп, эки тараптуу кызматташууга кол коюлган. Анда бардык тармактар боюнча кызматташуунун долбоорлору бекитилген. Анын иш жүзүндө ашып жаткан аракеттеринин бири катары ушул ири спорт комплексин атоого болот. Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы элчиси бул колдоолор бир катар жүйөлүү себептерге карабастан улам болгондугун айтты. Cumhuriyet İslamiye İran Ирандын бүгүнкү күндө экономикалык мүмкүнчүлүктөрү чектелип турат. Америка сыяктуу мамлекеттер тарабынан бир тараптуу экономикалык санкциялар Иран Ислам Республикасына адилетсиз киргизилген. Ошондуктан мүмкүнчүлүктөрүбүз чектелүү болуп турат. Аталган спорт комплексте 2 машыгуучу залы, жуунучу, кийинүүчү бөлмөлөрү бар. Биринчи залында кыргыз күрөш, дзюдо, грек-рим, эркин күрөш, самбо, таэквондо, каратедо боюнча машыгуулар. Экинчи залда болсо волейбол, баскетбол, кичи футбол жана башка спорттун түрлөрү менен мелдештер өткөрүлөт. Ош шаарында спорт залдарынын жетишсиздиги маселеси бар экендигин моюнга алган жергиликтүү бийлик инвесторлор аркылуу бул көйгөйдү чечип келүүдөбүз дейт. Шаардын калктын саны 330 000 статистика боюнча болсо, бирок шаарда бүгүнкү жашоочулардын саны 600 000ден ашат да, 700 000дей жашоочу бар деп медицина тармагында иштегендер айтып атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ички миграция, шаардагы айылдан келген жашоочулар аябай көп. Биз ошон үчүн спорт жаатында бүгүнкү күндөгү спорт залдардын жетишсиздиги, аларга болгон мындай спорт залдарга болгон кезек күтүүлөр, ушу деги эле элдин талабын биз бүгүнкү күндө толук кандуу аткарып атабыз дегенден алыспыз да. Ошон үчүн жаңы курулуп аткан мектептерди да толук шарты менен спорт зал, спорт площадкалары менен куруп атабыз. Ош шаарында спорт тармагына көңүл жылытарлык мамиле жасала башталды. Алсак Алай футболдук командасына былтыркы жылы 19,5 миллион сом, шаардык спорт комитетине 33 миллион сомдун тегерегиндеги акча каражаты бюджеттен каралды. Былтыркы жылдан тарта жаңы түзүлгөн волейбол командасына 4 миллион сом акча бөлүндү. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.